Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кимдин кафеси Бакиевтердикиби? Ташиев Жалал Абаддагы кафенин жерин мамлекетке кайтарууну талап кылды. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионуна мурда тиешелүү болгон жер тилкесин кайтарууну тапшырды. Бул кимдин кафеси деп сурады Ташиев стадиондун директорунан аймакты кыдырып жүрүп. Бакиевтердикиби деп тактады төрага. Ташиев сотко кайрылып, жерди кайтарууну тапшырды. Мен келип жасашым керек. Сен кимсиң бул жерде? Кимсиң сен? Ким болуп иштейсиң? Ким болуп иштейсиң? Ненин директорусуң? А ничего стадиона в плачевном состоянии? А? Почему в таком состоянии стадион находится? А директор мен дейсің? 9 жылдан бері иштегеннің пайдасы мына ушул. Могу жерлерди баарын алабыз. Мына кафе. Бул кимдин кафеси бул? Ушул кесте болду. Бакиевтердики кайтаргыла. Не? Утуңузбу? Муну давай даярда юридический документтерин даярдагыла, сотко бергиле, кайтаргыла. Мына бул жерде мына ошол тумба турат, ошол жерге чейин да стадиондо, да? Ак тумба турат, а? Анын арагындагы эме забор уже напуйду, туурабы? Мына ошол жерге кайтаргыла. Ошондо ошол заборго чейин барат, мына кирпичтерге чейин барат, а? Мына кирпичтерге чейин, а? Нарагы мына забор менен кетет, а? Мына забор менен. Ошол менен. Мына заборду баарын аласың. Макулбу? Кафени снасти этесиң. Кафе не будет. Кафени снасти этип туруп, мамлекетке кайтарасың. Макулбу? Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Кыргыз футбол союзунун жетекчилиги толугу менен кызматтан кетти. Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитети менен президенти мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырганын Кыргыз футбол союзунун маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, футбол боюнча Азия кубогундагы оюнда Кыргызстандын курама командасы 2 рет утулуп, бир оюнда тең эсеп менен чыккан. Натыйжада тайпада акыркы орунду ээлеп, континенталдык биринчиликтин плей-оффуна чыга алган эмес. 29 январда Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитетинин кезектеги жыйыны өтүп, анда футбол союзунун президенти Медербек Сыдыков Азия кубогундагы кыргызстандык команданын көрсөткөн оюну боюнча маалымат берген. Соңунда аткарган милдетинен баш тартаарын билдирди. Кыргыз футбол союзунун президентинин билдирүүсүн эске алып, коллегиалдык орган катары аткаруу комитети да мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырууну чечти. Мындай чечим футболду өнүктүрүүгө жана Кыргыз футбол союзунун жетекчилигине жаңы адамдардын келишине шарт түзүү үчүн кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Президент менен аткаруу комитетинин укуктары Кыргыз футбол союзунун кезексиз конгрессин өткөргөнгө чейин сакталат. Ал ушул жылдын 19 февралына белгиленген шайлоо ушул күнү өтөт. Эскерте кетсек, Сыдыков президенттикке 2021 жылдын октябрында, ал эми аткаруу комитетинин азыркы курамы 2022 жылдын апрелинде шайланган. Россия Кыргызстандын ИИМине 28 жеңил унаа менен радиостанция берди. Россия Кыргызстандын ички иштер министрлигине 28 даана жеңил унаа менен радиостанция берди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россияга жардам үчүн ыраазычылык билдирип, эми өлкөдөгү баңгизатты жүгүртүүгө каршы күрөшкөн кызматкерлердин потенциалы менен техникалык мүмкүнчүлүктөрү жогорулай турганын белгилеген. Эсиңиздерге салсак, буга чейин эки өлкөнүн министрликтери баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө жардам көрсөтүү боюнча макулдашууга кол койгон. Транспорттарда ошол келишимдин алкагында Россия тарап алып берген. Документ боюнча 2024-2025 жыл ичинде Россия Кыргызстанга 627 миллион рубльдык жардам бермекчи. Жазуучу Мелиса Бакиров дүйнө салды, оор жоготуу болду. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу 3 даражадагы Манас орденинин ээси Мелиса Бакиров дүйнөдөн кайтты. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты.
Жазуучуну акыркы сапарга узатуу Зейнат 31 январда саат 11:00 Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында өтөт. Мелиса Бакиров Чүй районунун Буран айылында 1940 жылы 15 мартта туулган. 1963 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1963 жылы мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1965-1970 жылдары Ысык-Көл облусундагы Тоң райондук эмгекчилик элисинде адабий кызматкер, бөлүм башчы, жоопту катчы, редактордун орун басары болуп иштеген. 1970-1971 жылдары Ленинчил жаш гезитинин бөлүм башчысы, 1971-1979 жылдары Советтик Кыргызстан гезитинин адабий кызматкери, өз кабарчысы, жоопту катчынын орун басары болгон. Андан кийин Абакировдун редакторлук вазифасы башталат. 1979-1985 жылдары Кыргыз СССР мамлекеттик басма сөз комитетинин башкы редактору, 1985-1988 жылдары мектеп басмасында бөлүм башчы, 1988 жылдын август айынан адабият басмасынын башкы редакторунун ишин алып барган. 1992-1998 жылдары ушул басманын директору, 1998-2005 жылдары Акыл акционердик коомунун төрагасынын орун басары, Кыргызстан басма үйүнүн башкы редактору, 2004 жылдын декабрь айынан 2007 жылдын мартына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун катчысы болуп иштеген. Кумтөр Нарын облусундагы муктаж үй бүлөлөргө 600 тонна көмүр таратты. Социалдык милдеттенмелерин аткаруунун алкагында Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому Нарын облусунда жашаган социалдык жактан айырылуу үй бүлөлөргө жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 600 тонна көмүр таратты. Алсак Нарын шаарынын жана Кочкор, Жумгалак, Тала, Нарын, Ат Баш райондорунун ар бирине 100 тоннадан көмүр берилген. Буга чейин 2024 жылдын январ айында Ысык-Көл облусунда жашаган социалдык жактан айырылуу үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы 700 тонна көмүр таратылган. Белгилей кетсек, Кумтөр Gold Company социалдык жоопкерчиликтүү компания катары карапайым элге туруктуу негизде жардам көрсөтүү менен жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүү боюнча социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорго да каржылык колдоо көрсөтүп келет. Ошо кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Полотбек С деп чыгат, Мбанк Полотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Сузакта атайла өрттөлгөн айыл өкмөттүн имараты оңдолуп, ачылышына Ташиев катышты. Сузакта өрттөлгөн айыл өкмөттүн имараты калыбына келтирилип, анын ачылышына УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Бул тууралуу комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2021 жылдын 10 октябрында айыл өкмөттүн имаратында өрт чыккан. Кийин бул ишке Сузак айылдык кеңешинин жана айыл өкмөттүн айрым жооптуу адамдарынын тиешеси бар экени айтылып, алардын акча уурдоого жана башка мыйзам бузууларга катыштыгы бар экендиги аныкталган. Дзюдочу Эрлан Шеров эмгек сиңирген спортчу наамын алды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаментинин бирдиктүү спорттук классификациясына ылайык дзюдо боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрүнө спорттук наамдар ыйгарылды. Мислам Байалиновго ардагерлер арасында эл аралык даражадагы спорт чебери наамы, Эрлан Шеровго Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу наамы жана Кыяламан Туроого Кыргыз Республикасынын спорт чебери наамы ыйгарылды. Сыйлыктарды Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Абдумомунов тапшырды. Президент Жапаров расмий сапар менен Казакстанга барат. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Казакстанга барат. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Казакстандын башкы дипломаты Мурат Нуртулеу менен Бишкекте жолуккан учурда билдиргенин Кабар агенттиги жазды. Жапаровдун сапарынын так датасы айтылган эмес. Жолугушууда ушул жылы эки өлкө башчынын төрагалыгынын алдында Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болору белгиленген. Ушул тапта Казакстандын Тышкы иштер министри Нуртулеу баштаган делегация Бишкекте жүрүшөт. Жолугушуунун алкагында тараптар кызматташуу программасына кол койду. Тимдин билдиришинче 29 январда Казакстандын премьер-министринин орун басары Тышкы иштер министри Мурат Нуртулеу баштаган делегация Атабейт мемориалдык комплексине барды. Казак министри Сталиндик репрессиянын курмандыктарына жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл койду.
Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга былтыр ноябрда барып, Астанада Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитине катышкан. Биз Кудайга калса бүгүн 3-турга старт берген алда турабыз. 1 саат алдыңкы видеону көрсөңүздөр, тапшыруу аземине болду. Эми бул оюнга билет алыш керек, 500 сомго камера отургузуш керек туугандар. Бул машина менен тааныштырып коеюн туугандар. Российский номер экен дебеңиздер. Бирок өзүбүз айдаганга алганбыз. Чисто четкий машина туугандар. Таза машина. 500 сомго утасыздар. 2006 жылкы. Объему 1.5те. Таза машина. 500 сомго билет алып утсаңыздар болот туугандар. Ушул көрүп турасыздар, кызыл цветте четкий машина. Кийинки машинабыз Nexia 2 дегендер үчүн Nexia 2 койдук туугандар. 2010. Бул дагы таза машина. Көрүп турасыздар. Буну дагы 500 сомго билет алып утасыздар туугандар. Биз WhatsApp билет номер алыш билети жазып койдук экранга. Ошол номер менен байланышып алсаңыздар боло берет туугандар. Главныйда бул эми көрүп турасыздар туугандар. Камера мунун баасын дагы айтпай эле коеюн, ценасын билесиздер, күчтүү машина. Бирок кымбат машинаны 500 рубльдик оюнга силерге коюп бердим туугандар. 500 рубльге алып ушул машинаны утуп алсаңыздар болот. 2004 жылкы 2.4 объемдо коробкасы автомат, левый руль, бар жогу таза четкий машина туугандар. Бул машинадан тышкары 2 телефонубуз бар. Көрсөтүп коёк. Samsung A24 деген бул оюнда дагы 2 телефон койдук туугандар. 2 телефондон тышкары 120 уштук 1000 сомдон пулубуз бар. Общий призибиздин саны 125 приз болот. 120 уштук 1000 сомдук пул. 3 машина, 2 телефон 125 приз туугандар. Билеттин количествосы 3000 билет болот. 500 сомдон ушул биздин 125 призди утуп алсаңыздар болот. Билет алыш үчүн биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 саңыздар ушул номерде WhatsApp бар. Ушул номерде Сбербанк бар, Россиядагыларга жеңил. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билет барат туугандар. Кыргызстандан алуу үчүн Мбанк номерибизди жазып койдук. Момент чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача атыңыздар жазып коесуздар. Сиздер дагы российский номерге чекти жөнөтөсүздөр туугандар. 500 сомго билет алып ушул машиналарды утуп алсаңыздар болот. Садыр Жапаров Казакстандын тышкы иштер министри Мурат Нуртулеевни кабыл алды. Президент Жапаров Казакстандын премьер-министринин орун басары тышкы иштер министри Мурат Нуртулеевни кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Тараптар кыргыз-казак көп пландуу кызматташтыгынын мындан ары өнүктүрүүнү жана тереңдетүүнүн, ошондой эле соода-экономикалык ишмердүүлүктү активдештирүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Бул максаттарда эки тараптуу кызматташтыктын кеңири спектри боюнча келечектүү долбоорлорду ишке ашурууда күч-аракеттерди бириктирүү сунушталды. Мамлекет башчысы эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын жогорку деңгээлин канааттануу менен айтып, боордош Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда чечилбеген маселелер болбошу керектигин баса белгиледи. Өз кезегинде Казакстандын премьер-министринин орун басары тышкы иштер министри Мурат Нуртулеев президент Жапаровдун мамлекеттин экономикалык жана институционалдык өнүгүүсү боюнча алган курс оң натыйжаларды берерине ишеним билдирди. Ал белгиленгендей, Казакстанда боордош Кыргызстандагы окуяларга кылтат көз салып, белгиленген реформаларды ишке ашыруу боюнча стратегиялык багытты толугу менен колдошот. Жолугушуун аягында тараптар боордош элдердин жыргалчылыгы үчүн эки тараптуу мамилелердин мындан ары ыраттуу жана жемиштүү өнүгүшүнө ишенимин билдиришти. Өзгөн районунда 3 мамлекеттик элеман дарканасы ачылды. 29 январда Өзгөн районунда 3 мамлекеттик элеман дарканасы ачылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринен билдиришти. Маалыматка ылайык ачылышка министр Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Дарканалар Өзгөн, Мырзаке жана Куршап жалпы дарыгерлик практика борборлорунда ачылды. Министр өз сөзүндө калктын сапаттуу жана арзан дары-дармектер менен камсыз кылуу максатында быйылкы жылы республика боюнча мамлекеттик дарканалардын жалпы санын 100гө жеткирүү пландалып жатканын баса белгиледи. Дарканаларда турмуштук маанилүү дары-дармектердин тизмесине кирген 1,5 миңдей дары-дармек бар. Калкаларды жеке дарканаларга караганда 10-15% арзан сатып ала алат. Мамлекеттик дарканаларды ачуунун негизги максаты калктын жеткиликтүү дары-дармекке байланыштуу көйгөйлөрүн чечүү. Эскерте кетсек, 2023 жылдын ноябрь айында Өзгөн жалпы дарыгерлик практика борборунда райондогу алгачкы мамлекеттик элеман дарканасы ачылган. Эми Өзгөн районунда 4 мамлекеттик даркана иштейт. Жалпы республика боюнча мамлекеттик дарканалардын саны 58ге жетти. Улукбек Орменов Жогорку Кеңештин депутаты тыйыны жок кишилер үй салууга киришип, анан бүтүрө албай калып жатышат. Улукбек Зулпукарович кече жакында эле жер силкинбедиби? Анын күчү анчалык деле катуу болбоду, кыйроолор жок. Бирок Кудай бетине ары кылсын, кечегиндей 4-5 эмес 8-9 балл болсо, биздин турак жайлар өзгөчө, жаңы салынган үйлөр ага туруштук берерине кепилдик барбы?
2023-жылы Туркияда болгон чоң жер титирөөдөн кийин бизде министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен мамлекеттик комиссия түзүлүп, ага парламенттин депутаттары да кирген. Бирок комиссиянын ишин жыйынтыгы бүгүнкү күнгө чейин жалпы коомчулукка ачыкка чыккан жок. Кыргызстандагы көп кабаттуу үйлөр канчалык балга туруштук бере алары боюнча комиссия өзүнүн корутундусун бериши керек болчу. Мен былтыр 19 октябрда ушул маселени жогорку кеңеште көтөрүп, комиссия өзүнүн ишин жыйынтыгын алып чыксын дегем. Биз жер титирөөдөн кийин эле текшере баштабай, бул системдүү иш болушу керек. Өзгөчө биздин мамлекеттик курулуш агенттиги долбоорлорду караганда үйлөрдү салаардын алдында талапты катуу коюусу зарыл. Көп кабаттуу тамдарды албетте акчасы бар кишилер салат. Комиссия ишин жыйынтыгын чыгарбай жатканы дал ошолордун таасири эмеспи? Мен жалаң эле байлар салат дегенге кошулбайм. Тескерисинче, колунда бар киши салса бүтүрүп туруп сатмак. Бизде тыйыны жок кишилер үй салабыз деп киришип, элдин акчасын чогултуп алып, анан бүтүрө албай калып жатышат. Ушул жагын жөнгө салуу зарыл. Биз ушундай элекемиз. Убагында баарыбыз чуркап аптека сала баштадык. Андан кийин ломбардтарды, акча алмаштыруучу бюролорду, заправкаларды ачканга өттүк. Акыркы 10 жылда болсо кичине колунда бар киши эле 5-6 биригип, бош жерди көрсө эле баса калып үйлөрдү куруп жатабыз. Биз бул боюнча дагы маселе көтөргөнбүз. Борбор калаанын генералдык планы бекитилип, тамдарды кайсы жерге салса болору, кайсы жерге болбосу так көрсөтүлүшү керек. Ошондо ызы-чуулар болбойт. Экинчиси, Белоруссияда жаңы үй 50% курулуп бүтмөйүнчө куруучулардын аны сатууга акысы жок. Бизде да үй алам дегендердин кызыкчылыгын коргоо үчүн ушундай бир система ойлоп табышыбыз керек. Болбосо бир курулуш компаниясы банкрот болсо эле жүздөгөн адам талаада калып, жөнөкөй кишилер жабыркоодо деп эйлөкүлүү Арыбба KG сайтына маек куруп берген.